Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигиталь. Бүгүн биз сиздер менен сандар менен иштейбиз. Кантип көп орундуу сандарды эсибизге тутуп калабыз. Көп орундуу болбосо дагы 1-2 санды дүкөнгө баргычакты нандан канчаны алыш керек, картошкадан канчаны алыш керек эле, унутуп калабыз да кайра чалып сурайбыз эмнени алып келиш керек эле дегендерде. Же болбосо кийинки күндөрү баарыбыз тең эле чөнтөк телефондорубузга номерлерди сактап алып билбейбиз номерлерди. Жада калса өзүбүздүн да номерлерибизди билбейбиз. Ооба. Кээ бир сандарды дүкөнгө баргычакты эле эстеп калабыз, а кээ бир нерселерди биз өмүр бою сактап калышыбыз керек. Же болбосо бир керектүү бир убакытка чейин сактап калабыз. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Кантип сандар менен иштейбиз жана эске тутууну жакшыртабыз? Келгиле чогуу көнүгүү менен таанышабыз. Мынакей бул сандар. Темабыз сандар менен кандай иштейбиз. Кеттик. Биз сандарды сөзгө айлантып алабыз. Эмнеге окшош турса, ошого окшошураак сөздөрдү тандап алабыз. 1-ди бак деп атасак, 2-ни аккуу, 3-тү эмнеге окшоштурабыз? Клоун деп койдум. Мындай капталдатып карасаңыздар, муруту 3кө окшошуп турат. 4 отургуч, бул тескерисинен болуп турат. Мындай бурганга аракет кылабыз. 5 жылдызча, баарын жылдызча менен байланыштырабыз 5ти дайыма эле. 6 бул кулпу. Кулпу 6га окшошуп турат. 7 бул адамдын муруну. Же болбосо башка жактан бир 7-ни көрсөңүздөр, аны окшоштуруп алсаңыздар болот өзүңөр үчүн жакшы эстеп калыш үчүн. 8 көз айнек. 9 шарик, глобус, бул нөлдү түшүндүрөт. 0-дөн 9га чейинки сандар үчүн гана бир сөздөрдү таап алып, ойлоп таап, коюп алып, бекитип алабыз. Бүттү. Болгону ушул 10 сөздү эле дайыма колдонобуз ар бир сандар үчүн. Мейли канча орундуу сан болбосун, баары бир. Ар бир сан үчүн бирден сөздү колдонобуз. Кайра артка кылам. Мынакей бак, аккуу, клоун, отургуч, жылдызча, кулпу. Жакшылап окуп карап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эстеп калганга аракет кылыңыздар. Мынакей 7, 8, 9, 0. Адамдын мурду 7, көз айнек, шарик, глобус. Өзүңүзгө жакын болгон же болбосо дайыма колдонуучу сөздөрү окшоштурсаңыздар, аларда колдонсоңуздар болот. Бирок буларды эгерде керек болсо, бул сөздөрдү эле дайыма эле ачкыч катары буларды колдонсоңуз болот. Биз буларды сөзгө айлантып алдык. Эми буларды эмне кылабыз? 6, 2, 3, 4, 8, 1. 6 орунду мен сиздерге тапшырма кылып тандап алдым. Эми алдына сөздөрдү жазып чыгабыз. 6 кулпу болчу. 2 аккуу. 3 муруттуу клоун, жосо клоундун муруту. 4 отургуч. 8 көз айнек. 1 бак. Бул сөздөр эмне болду? Мурдакы сабактарда да мен сиздерге айтып кеткен болчумун. Көңүлдүүрөөк же болбосо көркөм окуялар, сүйлөмдөр, же болбосо кинону көбүрөөк көргөндө аларды унутпай дайыма эстеп калабыз. Ошол сыяктуу көркөм кылып, күлкүнүчтүү кыласыңарбы, өзүңөр эстеп калгандай эмоциялуу кылып, ушул сөздөр менен сүйлөм түзөсүз. Ошол сүйлөмдү эстеп калгандай болосуз. Көбүнчө бирөөлөр анекдот айтса, жеде бир кызыктуу нерселерди айтса, жакшы эстеп калабыз. 6 кулпу, 2 аккуу, муруттуу клоун, отургуч, көз айнек, бак. Булар менен сүйлөм түзөбүз. Ойлонуңуздар, кандай сүйлөм түзсөк болот?
Кеттик. Мынакей мен мындай кылып сүйлөм түздүм. Кулпуланган ак кууну кое берип, муруттуу кулоун отургучка отуруп, көз айнегин кийип, бакты карады. Бакты карадыбы биринчи? Эмне кылды? Бул ушундай кылып сүйлөмдү эстеп калабыз. Негизи ушундай болсо көбүрөөк эске тутулуп калат. Кулпуланган ак кууну кое берип, ак куулар кулпуланып турган. Кулпуланган ак куу, муруттуу клоун отургучка отурду, көз айнегин кийди, бакты карады. Карайбыз. Кулпуланган кулпу, ак куу, муруттуу клоун отургучка отуруп, көз айнегин кийип, бакты карады. Андан кийин бизге керектүү болгон санды эстеп калдык. Элестетип алалы, мынакей кулпуланган кулпу 6 болчу, ак куу 2 болчу, мурут 3 болчу, отургуч 4, көз айнек 8, бак 1. 6, 2, 3, 4, 8, 1. Санды эстеп калдык. Көнүгүү жактыбы? Анда жакса, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Башкаларга үйрөтө жүргөндү дагы унутпаңыз. Жана узун сандар менен дагы улам иштеп, кызыгып, эми эске тутууңуз дагы жакшыра берсин. Кийинки сабактарда калтырбай көрүп келем десеңиз, абонент болгонду унутпаңыз. Лайк басыңыз, комментарийде сөзсүз оюңуз менен бөлүшө кетиңиз. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.